Кандай белек берем деп ойлонуп аткан болсоңуздар, биздин кийинки коногубуз бизге жардам берет. Флорист айым Айзада Саралаева студиябыздын коногу. Айзада, келиңиз, саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен Айзада. Келиңиз, жакыныраак келиңиз. Биз болсо, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына жаңы жылдын шаңы келе жатат. Жаңы жылда биз азыр эң актуалдуу болуп жаткан өзүбүздүн колубуз менен, башкача айтканда handmade эмгектерди даярдаган эң жакшы жана баалуу болуп жатат маселен. Айзада, айтып берсеңиз, бүгүн кандай эмгек жасайбыз? Бүгүн живой тирүү балатын бутактарына биз композиция жасайбыз. Мен буну даярдап келгем. Бул балатын бутактары Голландиядан заказ бергенбиз. Бул тирүү. Азыркы убакта искусственныйдан заказ бербей калышкан да. Бул броня декоративный өсүмдүк болуп эсептелет. Сууда турганына караганда булар деле тирүү. Булар да сууга салып коесуздар ошондо. Бул да сууда турат. Нобилис деп аталат. Канча убакыт турат сууда? Бир жумадан көп турат да. Губкада, бунун ичинде губка бар, оазис деп аталат. Ал сууга нымдуулук кармап турат. Жана көпкө сактайт, жаңы жылга чейин туруп берет жакшы. Алдыда биз сиздердин эмгектерди дагы даярдап койгонбуз. Азыр биздин режиссерубуз көрсөтсө, алгач ошолорду комментарийлеп баяндап алсак, мынакей, ар бири өзүнчө бир композицияга окшойт, түстөрдүн айкалышы, гүлдөрдүн жасалышы, айтып берсеңиз өзүңүз. Бул букет кышкы букет болуп саналат. Бул жерде да нобилис бар, жана спрей роза азыр хит болуп жатат. Азыркы заманда спрей роза бар, өсүмдүк эвкалипт бар, жана балатын оюнчуктарын кошуп койгонбуз. Жаңы жылдык белек катары. Флорист катары, могул негизделген ар бир жылга жараша мода болот, мындай түс болот дегендей болот деп атпаймынбы? Флористтерге да ушундай таасир тийеби? Ооба, таасир тиет. Азыркы маалда биз көбүнчө кышкы букеттер жасайбыз да. Кышкы букетке мына могул керет окшойт, аяз атасы менен. Ооба, композиция да. Кышкы бул жерде розалар бар, жана балатын оюнчуктары, нобилис кайрадан эле. Нобилис. Сонун экен. Бүгүн бизге дагы сонун бир нобилистин коштоосун эмгек жаратат экенсиз. Бул эвкалипт жана нобилис. Оюнчуктарымды даярдап келдим. Мындай проволока деп аталат, бул флористикалык проволока. Буну мынтип айлантып алабыз, чтоб катуу кармалыш үчүн. Буну бошоп кетпеш үчүн, Бул жактарга киргизип чыгам. Чыңгыз экөөбүздөн жардам керекпи сизге? Эмне кылып жардам берсек болот сизге? Азыр көп эле даяр экен. Буларды кессе болот да. Кескенди Чыңгыз мырзага берсеңиз болот. Кескен жагынан. Мен бул жерге чаптым. Бул жерден ала берейин, ушул жерден бе? Ушул жерден мындай. Кыйгач кылып, Азыр эмгектериңизден дагы байкасам, мындай түстөрдүн айкалышы дагы өзгөчө экен да. Көбүнесе мындай кызыл, жашыл түстөрдү биз тандай беребиз го. Деле калтырбай булар деле кошсоң кереги жок да. Мындай жакын бир туган түстөр экен да. Бири-бирине айкалыш болуш керек да. Жарашыктуу болуп. Эмне үчүн? Болду же мындан дагы? Мисалы, кызыл менен жашылды аралаштырсак көп жарашпай калат. Мындай бири-бири менен цвет сочетать этиш керек да. Бири-бирине айкалышып, жакындаш болгондо жакшы көрүнөт экен да. Стилдүү дагы болуп көрүнөт экен, Ушундай белектердин кардарлары көбүнесе ким болот? Кимдер болушат? Эркек кишилер болот. Жаңы жылга ооба. Атайын жаңы жылдык композиция. Мырзалардын табитине баа бердик анда. Ооба. Айымдар деле болот, столдорго конок тоскондо столдордун үстүнө композиция заказ кылышат. Офистерге, салондорго, ресепшнге койгонго. Мырзалар жубайларына, үй бүлөсүнө белек кылышат окшойт, көбүнесе. Жаңы жыл күнү өтө көп заказ болот ушундай композицияларга, жаңы жылдык композицияларга. Жакшы экен да, 15 күнгө чейин бөлмөнү кооздоп, жаңы жылдык атмосфераны, гармонияны тартуулап турат экен. Айзада, сиз азыр жаңы жылда ушул эмгектерди даярдап эткенсиз. Буга чейин чоң, ири салтанаттарды, майрамдарды дагы кооздойт экенсиз. Бул кесипке кайдан келип калдыңыз өзүңүз? Мен бала кезимден эле кыялданчым флорист болом деп. Көбүнчө үйдөгү гүлдөрдү өстүрчүм. Кийин флористке курсун окуп үйрөнгөм. Жөн эле курста окуп бүткөнсүз. Анан өзүңүздүн кызыгууңуз, талантыңыз болду дегенде. Илекс деп аталат. Бул дагы тирүү. Тирүү, муну дагы атайын буйрутма менен алдырат окшойсуздар. Бул да заказ кылабыз. Лондондон келет атайын. Бул атайын жемишпи же? Жок, бул желбейт. Желбейт. Жок. Жесе болбойт. Көрбөйлүү бир нурбуз. Ошо көрбөйлүү бир нур батына.
Бул да кышкы бир өсүмдүк болуп саналат. Декоративдүү экен да бул деле бирок, Биздин өзүбүздө мисалы үчүн бизде деле долоно сыяктуу бир нерселер бар да, өскөнчү. Өзүбүздөн бир баарын эле чет өлкөдөн алат экенсиз да сиз. Жок, бизден алынбайт, анткени алар бат эле эметип калышат да. Бул чет өлкөдө атайын ушундай декоративдүү болуп көпкө чейин узакка туруш үчүн өстүрүлөт окшойт, баамдап туруп. Бул свечаны да ортосуна коюп койсок болот. Күйгүзүп койсок болот экен да, демек. Күйгүзүп койсок болот жаңы. Тажрыйбаны өзүңүздөрдүн баягы эмне деп койчу эле, ийгиликти арттыруу үчүн эмнелерди интернеттен эле карайсыздарбы же бизде деген ушундай бир адистер барбы, кеп кеңеш ала тургандай? Жок, өзүңдүн фантазияңа жараша болот да. Өзүнүн фантазиясы. Өзүңдүн фантазияң болуш керек. Жакшы. Өзүбүз деле негизи ушулардын баарын буйрутма кылып үй шартында деле жазып алсак болчу да экен. Мына Нургүл мону кылат экенбиз, мынакей, коет экенбиз. Жаңы жыл бүткөндөн кийин тиги кургатылганда чайга кошуп туруп кайра Экинчи өмүрүн берсек болот экинчи өмүрүн берет экенбиз. Муну да проволокага ороп алабыз. Жакшы кармаш үчүн. Бүгүн биз ушул белек берүү боюнча, анан жакындарга кандай белектерди тартуулоо боюнча дагы таң эрте көрүүчүлөрүбүз менен WhatsApp аркылуу байланышып билдирүүлөрдү кабыл алдык да, абдан көп билдирүүлөр келди. Анан көбүнөсү адамдар мындай өзүндө колунда барлар, айыл жергесиндегилер, мисалы мал жаныбарлар жаңы жылга атайын өзүмдүн тоогумду союп белек кыламын дейт. Чын жүрөктөн да бул нерсе дагы. Анан кээ бирлер болсо унутуп калгандар, биз атайын сиздер эскерттиңер деп коён жылына ылайыктуу сувенирлерди беришет экен да. Маселен, сиз кандай, сизден жакындарыңыз кандай белек күтүшөт? Менде өз колуңуз менен жазылган. Өз колуман жазылган белектер күтүшөт. Сиз өзүңүзчү эмне алганды жакшы көрөсүз? Менби? Эмне алганды жакшы көрөсүз? Себеп өзүңдүн болот дейм, өзүң үчүн өзүң жасаган такыр башкача да. Бирөөдөн алган тайт башка. Бул деген эми сиздин жумушуңуз да. Ооба. Өзүмө деле ушундай композиция берсе сүйүнөмүн. Бирок сиз аны мындай сын көз караш менен карайсыз да, кандай жазылгандыгы анткени өзүңүз чебер болмок экен да. Мындай эле жазап коет да, деп. Бирок кандай бербесе да сүйүнөбүз да. Менин оюмча кандай гана белек болбосун, өз колуң менен жасалган белек кымбат, анан баалуу болот болуш керек, Алдыдагы азыр бир сүрөттү көрсөттү, анда дагы бир сонун композиция экен. Ал ошол композицияга да өзүнчө бир аталыш, наам бересиздерби? Аталыштары болбойт, новогодний, жаңы жылдык композиция болуп саналат да. Могу аябай сонун экен, шуну кошкум келип атат. Буну кесип туруп кошо алабыз. Мындай туруп, бул жерге кошуп коебуз. Мындай баары тең абдан көп дагы эмес, аз дагы эмес, бири-бирин мындай бир толуктап. Бул үчүн дагы чоң мындай талант, чеберчилик керек окшойт. Кээде сиз айткандай өтө көп болсо деле быжырап кетсе деле мындай көстү табитсиз болуп калат да. Жакшы болбой калат го. Орду менен болгону. Орду менен кылыш керек да. Аябай көп болсо да көп жакшы көрүнбөй калат. Аз болсо да болбой калат. Чие жеп калдыңарбы Нургуз, билбейм. Биз чие деген болчу эле. Токойдо барып алып туруп, ушундай ошону балалыгымды эске салып атат да, тагы чие жечүбүз. Чие эсимде жок. Мандалак жеп калдык айылда. Тагы көрө. Окей. Даяр болоюн деп калды. Азыр 1-2 мүнөт кошсок, ошону менен бүтөт. Анан Айзада бул белекти кийин жаңы жыл бүткөндөн кийин январдын соңунда кайра кантип чогултуп койсок болот? Кантип керектесек болот? Оюнчуктарын кайра эмки жылга калтырып койсок болот, ооба. Бирок сувенирди алып койсок болот экен, мисалы. Сувенирлерин, свечаны колдонсоңуз болот. Корзинаны да буюмдарыңызды салып койсоңуз болот, колдонсоңуз. Бул нобилис уже жарабай калат, ооба. Көрөбүз. Негизи ушул психологдор дагы көп эскертишет экен да, белекти болсо жөн гана даяр эле дүкөндөн барып сатып алып анан берип койбостон, мисалы ал мааниси эмес, ал кымбат турабы, арзан турабы деп ошол өз колуңар менен жасап берген абдан жакшы депчи, психологиялык жактан дагы деп өзгөчө ушу балдар менен чогуу, ата энелер менен жасап. Сиздерде дагы ошондой барбы? Ооба, сиз атайын окуулар дагы өткөрүп турат экенсиз да? Ооба, курстар бар бизде. Атайын апалар келишет, үйрөнөйүн деп, өздөрү үчүн үйрөнүшөт да.
Бул Нобелисти сатып алгандар да болот, оюнчуктарын сатып алып өздөрү үйдөн да жашашкандар болот. Окуудан атайын үйрөнүп алып да. Белек кылганга. Биз бүтүп калдык окшойт, Бүтүп калды композиция. Чыңгыз мырза, мен отту эме Шамды жагыш керекпи? жандырып коюңуз, урады биз дагы жаңы жылдын шаңын көрүп калалы. Негизи деген жана кемеген жанында, очоктун боюнда отурган момунда иттей жагат да, мага чогуу. Негизи эле шам мында сонун бир жакшы атмосфераны тартуулайт, кичинекей жагып турса дагы. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө ушундай коломто оту жанып, ынтымактык, жылуулук, майрамдык шаң болуп турушун замананын жамаатынын атынан каалайт элек. Сиздин болсо чыгармачылык ийгилигиңиз бийиктей берсин. Жакшы. Көтөрүп алса болот турбайбы одан? Көтөрүп алып чыңгыз кетет окшойт. Белегим даяр да. Астынан көтөрбөсөң жибиң күйүп кетип түшүп калат окшойт ушул жерден. Жакшы керек. Баракелде. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен деп коелу. Рахмат Айзада. Бүгүнкү күнүңүз жакшы маанайда улансын. Биз үчүн сонундай бир атмосфера, маанай тартууладыңыз. Ыраазычылык билдиребиз.